Ассаламу алейкум туугандар. Буюрсамда Байхандындагы сбор чогулуп атат. Эми жаңы көрүп аткан адамдар болсо, биз Хамзанын сборундагы, Арсландагы сборун жаап, буюрса Байханга өткөнбүз. Бүткүл жаамат мурункудай эле иштеп атабыз. Кудай буюрса, каждый сумма ушул жерде айтылып атат. Даже система аябай жакшы түзүлгөн, кайсыл эмне сатылып атат, бүт бардыгына отдел шейх өзү карап атат, бардык контроль. Бирок элдер көбү жазып атышат, бара-барамда бир аз солгундап кетти депчи. Себеби бул нерсе болуш керек эле, анткени биринчисинен экинчисинен үчүнчүсү бир аз кыйыныраак болот. Ошо урматтуу туугандар, отчетун сурап атасыздар. Кечеги отчетун беришкен 20 миллион деп бул бир күнгө аябай жакшы отчет. Анан бүгүнкү дагы М-банктагы примерно бияктарын кечинде айтат, бирок М-банк жөнүндө маалымат берип койсоңор жакшы болот. Примерно берсиңби? М-банкты билесиңер, нейтральный адам болгонбуз. М-банк боюнча примерно эртең менен 14 миллион с чем-то болчу, азыр 20 миллион 469 миң М-банктын өзүндө. Наличка примерно азыр 3 миллиондун тегереги. Мүлктөрдү эсептебегенде биякта ат, кой, мал, жылкы, жалла, али оштун отчету бере элек. Ошо менен примерный счет Аскар. Где-то бир кече 27 миллион болсо, бүгүн дагы бир 25 нары берси бар. Жакшы анда уже 50 болгон болсо, Кудай буйруса, аз эле калыптыр, бир 2 күн, 3 күн жакшы бир тыбырап койгон болсо, Кудай буйруса жабылат. Урматтуу кыргыз элим, рахмат. Көптү күчсө көл болот дейт. Ушинтип эч ким ишенбей атты эле, бирок Аллага таянып туруп кылдык эле, абделе. Өзүң дагы буйруса, мына өзү башынан туруп аябай жакшы кызмат кылып атат. Андан сырткары дагы кошумча кылып кетели. Малдан сырткары, жана наличныйдан сырткары мүмкүнчүлүгүнө жараша бизге техниканы да алып келип жатат. Жана техникадан сырткары ар түрдүү бир буюмдарды алып келип жатат. Биз обращение кылып атабыз, колдон келишинче эмне болсо дагы жардам катары алып келе бериңиздер деп. Андан сырткары бүгүн болжол түрдө көчө 6дан 7 машина сатылган, бүгүнкү күнү болсо бир 6 машина сатылды. Улам техника келген сайын Аллахтан рызкысы кенен, улам сатылып атат, улам адамдар алып келип атышат. Андан сырткары мына бал сатылып атат, андан PlayStation алып келди сатылып атат, велосипед сатылып атат, мотоциклдар сатылып атат, комод мебель алып келиптир, мебелдер сатылып атат, кийим-кечелердин бардыгы сатылып, ошол акчанын баары төзмө-төз барып туруп эле Байхан счетуна түшүп атат иншалла. Бул жигит сен непосредственно өткөндө Россия менен байланышып аткансың. Россиядагыларды бир чакырып каштап кой, анткени аяктан отчет бериле элек пока что, и алар деле бергенге даяр. Москванын аманаты келди. Биз азыр обменке келип түшүптүр. Буюрса эсебин алып келип сиздерге тапшырып беребиз. Андан тышкары Тинькофф заблокирован болуп калган, анда акчаны дагы полный чыгарышыптыр. Ошондо жакшы сумма келет буюрса. Кудай буйрусачы туугандар, анткени бардыгыбыз эле ушул жумуш менен болуп атат. Анан мына бул жерде Русландын картасы бар, Байхандын картасы бар, бүт бардыгынын картасы ошол эле деңгээлде иштеп жатат. Ал жакка деле биз ойлойбуз миллиондон чогулуп калды. Ал отчетту буйруса эртең беребиз. Эртең буйруса кайсыл М-банкка канча түштү. Анткени бизде ушундай случайлар болгон. Отчет берип эле 1 сааттан кийин М-банкта карасак дагы бир 2-3 миллион разница чыгып калат. Ошондой учур ал жакта дагы болду. Биз бүт бардык телефондорду бириктирип туруп өзү сактоочу жайга коюп койгонбуз. Ал М-банктан эч ким сомнение кылбайт. Анткени ал жерде бүт бардык ачык чарык. Ошого Кудай буйруса белден ачтык да бир аракет кылып коелу. Бир аракет кылып койсок иншалла уже жабабыз. Ал жигиттер Байхан жакасак чыгабызбы? 38 миллионду чыгарып бериштир бүгүн азыр калдырат. Хорошо. Бисмилля. Уважаемый банк Тинькофф, в вашем мире мы знаем, что всегда бизнес и цифры стоит на первом месте. Но несмотря на то, что стоит всегда бизнес и цифры на первом месте, вы показали свою человечность тем, что оказали содействие нашему малышу Байхану. Из этой суммы, что перевели 38 миллионов, обычно во все банки, включая вас самих, берут по 2%, что составляет целых 760 тысяч. Но поступив по-человечески и оказав содействие, мы очень признательны. Не только мы, а весь кыргызский народ признателен вам. То, что вы, несмотря что могли бы взять комиссионные в 2% в составе 760 тысяч, вы отказались от этих 2% и предоставили абсолютно бескомиссионные переводы, что мы для вас благодарны. Эти 760 тысяч на самом деле очень многое значит. И этим образом мы хотим для вас объявить огромную благодарность, чем мы благодарны банку Тинькофф. Спасибо! Спасибо! Вперед, Россия, deydi. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элибиз, мынакей Кудай буйруса, Алла насип кылып Хамза балабыздын счету жабылган. Андан кийин Асландыкы жабылып, азыркы учурда Байхандыкы чогулуп, жарымдан көп иншалла аягына чайын деп калды. Көптүк көрсө көл болот дейт.
буюрса кыргыз элибиз ушул жерден баардыгыбыз биригип бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, баарыбыз биригип отурабыз. Буюрса Байканга дагы өмүр тилейбиз, ден-соолук тилейбиз, биздин арабызга кошулуп калсын. Кудайым буюрса сөзсүз түрдө сиздер менен биз биргебиз. Ооба достор, жана ошондой эле кыргыздын күчү эмне дейт? Кыргыздын күчү биrdikte. Андыктан барыңыздар биригип, ушундай по возможности колуңуздан келишинче жардам берип коюңуздар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиз. Урматтуу мусульман бир туугандар.